кандай иш алып барары ал ошол шайлоодон утуп келген талапкерлердин дараметине, аракетине жараша болот. Бирок азыртан эле саясатка сергек сереп сала турган болсок, азыркы 7-чакырыштагы жогорку кеңеш мындай 6-чакырыштан дагы төмөн болот деген негиздери бар. Эмнеге буну негиздеп, тегиздеп айтып атам, анткени булар келелекте эле жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу бийлиги. Мыйзам чыгаруу бийлиги өздөрүнүн саясатын өздөрү жүргүзүш керек болчу. Бирок булардын айлык маянасын да президент чечип койду. Булардын иш башкармалыгы деген болот, мындай булар ишин жүргүзө турган, аны дагы тартып алып өзүнө кошуп койду. Бул деген мыйзам чыгаруу бийлигинин 2 тизгин 1 жыл бурун президент колго алды деген болуп калат. Мындайча айтканда бул президенттик администрациянын юридикалык бөлүмүнө эле окшошо тургандай негиз калтырып койду. Мындай аракеттер болбош керек эле. Булар боюнча эч ким айта албай атат. Ушул өңүттөн алып караганда 7-чакырылыштын ыйгарым укуктары ансы деле Конституция менен баш мыйзам боюнча аз болчу. Анан азыр алардын ыйгарым укуктарынын дагы көбүн президент өзүнө алып койгондон кийин алар канчалык деңгээлде элдин таламын талаша алат? Бул чоң вопрос. Бирок кандай болгон күндө дагы бешиктеги баланын бек болорун ким билет дегендей, кандай булардын алдыда убакыт көргөзөт. Бирок мен ийгиликтерди каалайт элем. Элдин таламын талашып, элдин үнүн угузуп турган биздей эл өкүртөр палатасы эмес, эл өкүлдөр палатасына айлансынга деген аруу тилектерим бар. Кыскача эле айта турган болсом, бул жакшылык алып келбейт. Анткени эбегейсиз бийликти эптеши мүмкүн эмес. Эч бир ал академик болобу, ал эң чоң экономист болобу, кандай болгон күндө дагы бийликтин баардыгын бир колго жыйнап алгандан эч ким пайда көргөн эмес. Ал ашмалтайын чыгарат. Мына азыркы күндөгү эле эл арасындагы нааразычылыктар, баалардын кескин өсүп кеткени, бир кишинин билемдиги, бунун баардыгы эл арасындагы нааразычылыкка алып келет. Биздин деле Кыргыздын тарыхында, санжарасында бүтүндөй бир бийликти бир кишиге эч убакта берген эмес. Буну тарыхты, санжараны карап көрсөңөр дагы, маселен, Ажыбек датка, Алымбек датка, Сарымсак датка, Бүргө баатыр, Шабдан баатыр, Балбай баатыр, Боронбай би деген ар бир коктунун, ар бир өрөндүн өзүнүн бийлиги болгон. Ошолорго жарашып бийлигишип, анан буну курултай аркылуу ишке ашырып келген да. Анан бизде азыр баардыгын бир бийликке берип койгондо, бул Кыргыздын тарыхында да кыргыздар чыдаган эмес. Мындай бийлик баш ийген эмес да. Ошондуктан кандай болгон күндө да мына азыр ректорлорду да алды. Жогорку окуу жайлары Советтер Союзу, коммунисттик партиянын убагында дагы бул байлануучу эмес, шайлануучу кызмат болчу. Бир киши байлап койчу эмес, бүтүндөй ошол коллектив шайлап койгон кызмат болчу да. Бүгүн аны да алышты. Бүгүн Кыргызстанда бир 2 гана кызмат калды. Президент албаган бул мектеп директору менен эле айылдын имамы калды ошол жерде. Калган бийликтин баардыгын бир чегеле, мындайча айтканда бизде вертикалдык бийлик системасы болду. Эми баш мыйзам ушундай кабыл алып калган. Ошол баш мыйзамга ылайыкташтырып азыр баардык бийликтин баардыгын бир колго, бир учка топтотот да, бирок жоопкерчилик дагы бир жерде болуш керек. Ошол жоопкерчиликке келгенде чаржайып кетип калат да, бул жоопкерчилик, бул жоопкерчилик. Андай болбойт. Анан бийликтин баардыгын бир колго алганы, мен башында баш мыйзам кабыл алып атканда Садыр Нуркожоевичке айткам. Сизди анга түртүп атат. Сизге пахта койгондор убакыт өтөт, 1 жылдан көрөсүз, сизге мина койгондор болуп чыгат. Ошол сиздин алдыңызга жай жарылуучу минаны коюп койду. Анын үстүнө пахта коюп койду, сизди отургузуп атат. Сизди отургузганы, сизди булар жамандык отургузганы болот деп, былтыр баш мыйзамды кабыл алып атканда мен заргакшып айткан болчу. Бул болбойт деп. Мен азыр дагы ошол пикирмен кайта элекмин. Парламенттен четтеп калсам эле саясаттан четтеп калам деген менде негиз жок. Мен парламентке чейин деле Кыргызстандагы саясий ишмердигимди жүргүзүп келгем. Буга чейин эгер депутаттыкка чейин мен массалык маалымат майданында эркин журналист катары, башкы редактор катары бир топ массалык маалыматка жетектеп жүрсөм, бирок азыр мен ал менен алектенемби, бул менен алектенемби деп айтыш кыйын. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккандан кийин бир топ жерлерде кайтадан өтпөгөндө шайлоолор болот. Ошол шайлоого катышсамбы деген ой турат. Партиялаштардын дагы ошол шайлоого катыш деп 1 май Свердлов районунда 2 жерде шайлоо өткөн турат. Ошолордун бирисинен дагы да талапкерлигимди коюп, таразага түшөм деген ниет бар. Эгер ал жактан дагы жолум болбосо, анда мындай Кыргызстандагы саясий аренадан кетпейм. Саясий баяндамачы боломбу, Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуяларга өзүмдүн көз карашымды
айта турган чындык сөзүмдү, акыйкат кебимди айта берем. Мен саясаттан жакын арада кетем деген менде андай ой жок. Эмгектенебиз, кайсы бир партиянын алкагында, кайсы бир массалык маалымат каражаты алкагындагы иш алып бара берем. Мындайча айтканда, парламенттен кетсем дагы саясаттан кетпейм. Жакын арада чындыкты айткан киши бийлик үчүн коркунучтуураак болот. Ошон үчүн мени жакын арада кайсы бир бийлик менен кызматташып, кызматка кетет деген ойлор менде жок, аларда деле жок болуш керек.